Негизи элибизде бала тарбиясына аябай маани берип келет. Негизи тектик сактайм десең уулду, анан уулду сактайм десең кызды тарбияла дейт го. Эненин курсагында жатканда башташ керек Дегендер көп да, аларга мындай үйрүлө түшкөндөрдү көп байкайбыз да. Булардын кесипети кандай болот? ата эне өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Ал тыюулар дагы кандай балдарга таасир этиши мүмкүн? Ошондо дагы силердин кучактаганыңарга зар болот булчу. Ата эненин ордун ошол чоң ата, чоң энеси толуктай алабы? Апама айтыңызчы, мени өп кучактасын деп атпайбы? Ыйлагың келеби? Бала тарбиясы ары кызыктуу, ары түйшүктүү тема экени баарыбызга маалым. Салам сүйүктүү көрүүчүлөр, мен аты жөнүм Мелисбек Кулайбердиев. Ал эми биз бүгүнкү чыгарылышта дал ушул бала тарбиясы тууралуу сөйлөшөлү деп турабыз. Ал эми бүгүнкү менин маектешим Ош шаарына мыкты психологдордун бири Дөөлөткан Кабыкова эжекебиз. Саламатсызбы? Салам. Негизи элибизде бала тарбиясына аябай маани берип келет. Негизи тектик сактайм десең уулду, анан уулду сактайм десең кызды тарбияла дейт го. Ошол сыяктуу эле анан эң биринчи суроо мындай болсун: бала тарбиясын эмнеден башташ керек, качан башташ керек? Эң жакшы суроо. Себеби дегенде биз баланы бала көзгө көрүнүп, басып, сүйлөп калганда бала деп эсептейбиз да. Ал туура эмес. Себеби дегенде дин деле медицина деле билет. Бала апасынын курсагында жатканда 5 айда уже бала. Демек биз тарбияны ошо эненин курсагында жатканда башташыбыз керек. Азыр аны илим деле, медицина деле далилдеген. 5 айдан кийин балада бардык органдары, сезим органдары иштей баштайт да. Анан кийин ошону илим жаатында, психология жаатында төрөлө элек балдардын психологиясын үйрөнө турган илим бар да. Ошону үйрөнгөндө баягындай аппаратуралар менен, азыр эми УЗИ деген аппаратуралар, башка биз билбеген аябай анык көрсөтө турган аппаратуралар менен көрүшкөндө бала эне кабатыр болгондо ошол эненин курсагында жаткан бала дагы кабатыр болот экен. Эне сүйүнгөндө сүйүнөт экен. Эне ыйлаганда баланын дагы көрүнүштөрү өзгөрөт экен да. Демек ошол бала эненин жан дүйнөсү менен жашап атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, баланын тарбиясын ошо эненин курсагында жатканда башташ керек. Кантип? Анын үчүн биринчи ошол баланы көтөрүп жүргөн эненин жан дүйнөсүн сакташ керек. Ал колдон келгенче жаман сөз укпастык керек, жаман нерселерден алыс болуш керек, көңүлү чөкпөстүк керек. Депрессия, стресс деген нерселерге колдон келгенче ал аялды калдырбастык керек. Анан кийин аял өзү дагы баласы менен, азыр психологияда дагы, неврологияда дагы, неонатология деген балдардын, кичинекей балдардын, эми жаңы төрөлгөн балдардын үйрөнө турган билимдер бар. Ошолордо дагы сүйлөшкүлө балаңар менен дейт. Сүйлөшкүлө, жакшы музыка коюп бергиле, курсагыңарда жатканда эле өзүңөр ырдагыла дейт да. Эң сонун музыкаларды коюп бергиле, классикалык музыкаларды коюп бергиле дейт. Ал бала гений болушу шарт эмес. Ал баланы гений кылыш үчүн эмес, ал баланын жан дүйнөсүн тынчтандырыш үчүн, анан баланын мээсин кийин төрөлгөндөн кийин жакшы өсүшүнө, өрчүшүнө өбөлгө түзүш үчүн да. Анан кийин бизге кичинекей балдарды алып келет го. Кичинекей балдарды алып келип, билбейм бул ким деле тартып калган, атасы деле неме, жакшы, мен деле ушундаймын, анан бул тил укпас, андай мындай деген немелерди айтышат да. 5 жашка чейинки балдар ошондой да. Анан ошондо отуруп сурайсың да, энесиненчи, апасынан, төрөгөн аялдан, сиз ушу балага кошкат маалыңда капа болбодуң беле? Бир нерсеге аябай катуу стресске түшпөдүң беле? Токсикозуң оор болбоду беле? Анан эстейт, ооба, ошондо мисалы үчүн жолдошу менен ажырашып жүргөн маалым эле, жолдошу менен урушуп жүргөн маалым эле, же бир жакын кишими жоготкон болчумун, же үй бүлөбүздө кайненем менен, же бир тууганым менен, кимдир бирөө менен конфликтте болуп жүргөн болчумун деп. Демек биз бала тарбиясын эненин курсагынан башташыбыз керек. Үй бүлөдөгү абал балдарга кандай таасир этет? Мисалы айтайын дегеним, эми жакшы үй бүлө болсо, эми бала тарбиянын ар кандай ыкмалар бар да. Эгер мыкты үй бүлө болсо, баягы үй бүлөдөгү абал жакшы болсо, демек бала ошо менен эле жакшы тарбия алабы, же сөзсүз түрдө ар бир балага өзүнчө ыкма менен тарбиялаш керекпи?
Эми негизинен айтканда мен дайым эле ошо кыргыздардын макалдарын аябай жакшы көрөм. Анан немеде бала биздин күзгүбүз. Бала биздин күзгүбүз. Анан кийин дагы психологияда да бир акылман адам айткан экен, балаңарды тарбиялабай эле койгула. Ал баары силерге окшош болот. Демек, кимди тарбиялашыбыз керек? Өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Анан дагы бир сөз. Куш уясында нени көрсө, учканда ошону жасайт. То есть дегенде, баланы тарбиялоо деген, биз тарбия дегенде эмнени түшүнөбүз? Тарбия дегенде көбүнчө эле талапты түшүнөбүз да. А мен психолог катары тарбия дегенде дагы башка нерселерди кошуп кетмекмин. Чарчабайым, дайым эле миллион жолу айтыш керек болсо миллион жолу айтам мен бул нерсени. Тарбиянын түбүндө мээрим турушу керек. Тарбия дегенде бул жакшы окуу, жакшы жүр, урурлук кылба, сөз кайырба, дагы баягы кылбастык керек болгон нерселердин тизмеси эле эмес. Ошол нерселерди мээрим менен айтуу. Сен кылба эмес, сен кылсаң мени шарманда кыласың, биздин жүзүбүздү жерге каратасың эмес. Ооба, ошондой деген менен деле ошону балдар кылбай койбой атат го. Жылдан жылга тескерисинче ошол жаман кылыкты кылган балдар көбөйүп атат го. Себеп биз балдарды көбүнчө эле багып атабыз. Анан бул орунда дагы бул сөздү мен миллион жолу айтам керек болсо, малдын баласын багат, адамдын баласын тарбиялайт. А тарбиянын түбүндө мээрим жатыш керек. Ал мээрим дегенде дагы өткөндө да бир журналист менен капа болуп атпайбы? Эже мээрим деп анан кийин азыр ушунчалык эле ата-энелер мээримдүү болуп кетип, көрдүңүз го мугалимдерди урганга чейин барып атат деп. Ал мээрим эмес. Ал обужоктук. Ал жердин мээримге эч тиешеси жок. Именно ошо баласына мээрим бере албаган ата-эне барып мугалимди урат. А үйдөн мээрим көргөн бала мугалимди сыйлаганды билет. Мугалимге керек болсо ошол бала өзү мээрим берип коет. Себеби ал мээрим алып чоңойду да. Бул эмне? Бул эң биринчи ата менен эненин балага болгон мамилесинен дагы мурда бири-бирине болгон мамилеси. Эгер ата менен эне бири-бирин сүйсө, бири-бирин сыйласа, ата энени, эне атаны ошол эле учурда апасы кайын журтун, атасы берки журтун, кайын журтун сыйлай турган болсо, анан кийин ата менен эне балдарды сыйласа, жакшы көргөндөн, талап кылгандан башка сыйласа дагы ошонун бала экенин, ошого көнгөн бала ошону айтылат мээрим депчи. Анан кийин баланын жакшы экенине сөзсүз ишенсе. Да? Анан жаман болбо деген сөз жакшы. Бирок жаман болбо дегенден көрө сен жакшысың деген сөз бул башка. Жаман болбо дегенде бала жаман болбостугум керек, дальше кандай болушум керек деген суроо туулат да. Анан сен жакшысың, сен акылдуусуң, сенин күчүң жетет. Жаман балдарга кошулба дегенден көрө жакшы балдарга кошул деген бул башка нерсе да. Анан албетте бардыгыбыз балалыктанбыз, бардыгыбыз үйдөнбүз, бардыгыбыз ата-энеденбиз. Ошон үчүн баланын тарбиясын дегенде ошол үй бүлөнүн бардыгынын тарбиясы эсепке алыныш керек да. Анан кийин мына көрүп эле атпайбызбы? Бай, эч нерседен кемчилиги жок үй бүлөлөрдөн кандай балдар чыгып атат, кандай кыздар чыгып атат да. Тескерисинче жетип жетпей, кийим кечекке жетип жетпей, даже бут кийимге жетип жетпей өссө дагы атасы менен энеси бири-бирин сыйлаган, бир туугандары бири-бирине боорукер үй бүлөлөрдөн кандай балдар чыгып атат. Бул жерде курсак токтук, үстү бүтүндүк бул башка нерсе. Анан кийин мээримге тоюп өскөн, мээримге ач калбаган бул башка нерсе. Мээрим демекчи, азыркы учурда эми баягы үй бүлөлөрдө жалгыз уул, анан жалгыз кыз дегендер көп да. Аларга мындай үйрүлө түшкөндөрдү көп байкайбыз да. Булардын кесепети кандай болот же булар кандай негизи? Бактка каршы, ооба, баягы психологияда муну гиперопека деп коет. Кыргызча үйрүлүп түшүү да. Бул нерсе баланы
копол айтканда инвалид кылып коет, моралдык инвалид кылып коет да. Биринчиден аябай чоң эгоист кылып коет. Мага элдин баары үйрүлүп туруш керек экен, мага бар жок даяр болуп туруш керек экен, элдин мага бардыгы мага кызмат кылыш керек экен депчи эгоист болуп калат бул балдар көбүнчө. Себеби ал бирөөгө кызмат кылышты билбей калат да. Себеби дегенде үйдө буга атасы да кызмат кылып атат, энеси да кызмат кылып атат. Анан менин жалгыз балам деп башкаларга дагы сөз тийгизбей, күн тийсе да менин балама тийсин, ай тийсе да менин балама тийсин болгондо бала ошол нерсеге үйрөнүп калат дагы, моралдык инвалид болуп калат. Анан кийин бул балдар жашоодо да өзүнүн ордун табыш кыйын болот. Ооба, алар жакшы окууда окушу мүмкүн, жакшы окуу жайларды бүтүшү мүмкүн, ошол эле ата-энесинин көлөкөсү менен дагы жакшы иштерди иштеши мүмкүн, бирок көпчүлүгү бакытсыз болуп калышат. Себеби аларда дагы бакы ар бир нерсенин өзүнүн алтын ортолугу болуш керек да Мелис. Бул дагы баягы нормалдуу, закон ченемдүү мээрим эмес, бул ашыкча да. Баягы балды деле ашыкча жесе, адам аллергия болуп өлөт да. Ошол сыяктуу нерсе да. Мээримдин дагы, үйрүлүүнүн дагы өзүнүн алтын ортолугу болуш керек. Эми бул көйгөй дейли, анан мунун чечими катары балдарды жоопкерчиликтүү кылып кантип тарбияласа болот? Балдар мындай жоопкерчиликтүү өзүнө ала билип, билген кылыш үчүн эмне кылыш керек? Эң эле биринчиси ата-эне өзү жоопкерчиликтүү болуш керек. Ата-эне өзү айткан сөзүндө туруш керек. Не только балдарына эле эмес. Бул жерде баягы балага убада берсең аткар дегенден сырткары, бала көрүп турат да, сен бирөөгө убада бергенде аткарып атасыңбы? Атасы апасына убада берсе аткарып атабы? Апасы атасына убада берсе аткарып атабы? Дагы кайта-кайта айтабыз. Бала укканынан көрө көргөнүнө ишенет. Анан кийин ата өзү ичип атса, баладан кантип ичпестикти талап кылат? Ата өзү чегип атса, баладан кантип чекпестикти талап кылат? Апа өзү кайын журтты сыйлабаса, эртең турмушка чыккан кызынан кантип кайын журтты сыйлаганды талап кылат? Өзү эгер үйдө палит болсо, кызынан кантип таза болушту талап кылат? Биринчи эле очередде ата-эне өзү жоопкерчилик эмне экенин балдарга өздөрүнүн жүрүм туруму менен көргөзүш керек. Бул бир. Кийин бала бир акыл эси жетип баштагандан баланын өзүнүн акылына жараша жасай ала турган физиологиялык дараметине жараша иштерди бериш керек балага. Өзүнүн үйүн жыйнагандан, өзүнүн комнатасын жыйнагандан да, анан ошону жасаганда мактап коюш керек. Анан битке акчаны берип, магазинге жөнөтүш керек. Анан кийин инисин агасына дайындаш керек. Ошентип этап менен баланы жумшап, анан кийин эгер жасай албай калса, сенин башың жок, ушуну дагы билбейсиңби, ушуну дагы кыла албайсыңбы эмес, балам ушуну түшүнбөй калсың, мынантсең болмок деген жолдор менен жоопкерчиликке үйрөтүш керек. Анан азыр эми айтып калдыңыз го, мисалы тыйып коет көбүнчө депчи, башың иштебейт ушундай сыяктуу, анан эмоционалдык тыюулар көп го, мисалы ыйлаба, эмне бака бересиз ушундай сыяктуучу. Анан ал тыюулар дагы кандай балдарга таасир этиши мүмкүн? Азыр эле айткандай, бардык нерседе алтын ортолук керек. Тыйбай койсо дагы болбойт да. Все дозволено деп коет, мен ушуну жасай берсем болот экен деп. Тыюуда дагы тыюу бар. Өтө ченден ашып кетип атканда, албетте мен баланы чертпей чоңойтуш керек дегенден каршымын. Кокус кыла турган жерде кылыш керек, бирок баягы баланын көдөнүндө калып кете турган даражада эмес. Анан кийин ошол бала эгер ошол нерсени жасаган болсо, эсинен чыкпай турган коелу, эми өлөсө кылып сабап эмес, азыркыдай зордук зомбулукка жараша эмес. Просто ушуну кылганың үчүн деп, ушундай жаза алышың мүмкүндүгүн бала билиш керек да. Анан кийин баягы шок балдар бар. Өтө катуу тыйганда биз алардын энергетикасын жоготуп коебуз да. Ал башка нукка кетип калышы мүмкүн. Анан кийин өтө эле катуу тие берген бала баягы өзүнүн оюн айта албай калат, өзү жасагысы келип аткан иштерди жасай албай калат. Эгер ошол бала жасап аткан иш баланын жашоосуна зыян келтирбесе, үй бүлөнүн бирөөнүн жашоосуна зыян келтирбесе, өтө катуу тыйыштын кереги жок. Бул нерсе ошо бала жасап аткан иштин маанисин
энесине караш керек да. Анан баланын өзүнүн жашоосуна, башкалардын жашоосуна жан жакка белге зыян келтире турган жерде албетте тыйыш керек. Анан жөн эле тыйып калбай, баланы эмне үчүн тыйып атканыбызды балага түшүндүрүшүбүз керек. Бала билиш керек, түшүнүш керек да. Анан азыр айтат, жок, бул кичине да андай эмес. Себеби балдар мынандай да, балдардын акылы акырындык өскөнү менен балдардын туюму, чувствосы алардыкы чоңдордукунан күчтүү. Балдар сезим менен жашашат, балдар туюм менен жашашат. Эгер сен көзүнө карап туруп калп айтып аткан болсоң дагы, бала аны сезип турат. Анан кийин чын көңүлдөн балага түшүндүргүң келип айтканыңда, эми 10 сөз айтсаң, жок дегенде 3-өөндү түшүнсө, бул уже чоң жетишкендик да. Мээрим тууралында сүйлөшүп калдык. Мээримде мисалы азыркы учурда эң өксүгөн бул темалардын бири бул мигранттын балдары да. Алардын балдары чоң атасы, чоң энеси, тайта тайнеси кармоокко алып калышат. Алардын келечеги кандай болот? Мисалы ата эненин ордун ошол чоң ата, чоң энеси толуктай алабы? Жок, эч кимдин ордун эч ким толуктай албайт. Эч кимдин ордун эч ким толуктай албайт. Ата эненин өзүнүн орду бар, чоң ата, чоң эненин өзүнүн орду бар, тайта тайненин өзүнүн орду бар да. Анан кийин албетте кандайдыр бир деңгээлде ушул балдардын тагдырына таасир кылат бул нерселер. Бирок мен бир нерсени дайым эле айтып атам, ошо миграция жөнүндөчү. Мен өзүм деле миграцияда жүргөн адам катары. Ошо мигранттардын балдары ушундай болуп калды дегенге мен кошулбайм. Себеби мен психолог болгонум үчүн кошулбайм. Себеби мен 18 жылдан бери ошол миграцияда жүрбөй эле, атасы дагы үйдө, энеси дагы үйдө болуп туруп баксыз болгон ушунча балдарды көп көрдүм. Ал миграциясыз эле баксыз балдар ошончо көп. Ата энеси менен чогуу жашап туруп, ал атасы жок же апасы жоктугунан эмес. Ошон үчүн бул өтө эле мындай оорулуу суроо да, оорулуу маселе да. Анан албетте миграцияга кеткендердики жыргап кетет дегенден алысмын, бирок мисалы үчүн ошол миграцияда жүргөн ата энелерге дагы айтам да, Кудайга чексиз шүгүр, азыр мына печенеңде тургандай сүйлөшөсүн. Ооба, учактаган башка, өпкөн башка, жыттаган башка, анын ордун эч ким баса албайт. Бирок ошондо деле телефондон эмне кылып атасың, шоктонбой атасыңбы, андай мындай дегенден көрө, ошол миграцияда жүргөн ата эне дагы биз ойноп жүргөн жокпуз, ушу силерди жакшы окусун деп, үй алып алайлы деп, ал нерселердин балдардын жан дүйнөсүнө таптакыр тиешеси жок да. Ал нерселер баягы өзү өксүп турган баланы адам да өтө өксүтөт да. Азыр эгер кокус биздин ошо миграциядагы ата энелер көрүп турган болсо, менин айта турганым да, ошол миграцияда болуп аткан проблемаңарды, ошол миграцияга эмне үчүн кеткен чоң проблемаларды балдарга айтып, алардын өксүп турган жүрөгүн өксүтүштүн кереги жок. Балам, ооба, биз кеттик, бирок менин жаным сенин менен, менин оюм силер менен. Силер только баланы мактап сурагандан сырткарычы, биз силерди сагынып атабыз, бирок жакшы көрөбүз, ишенебиз деген сөздү ушунчалык ушу телефондон чыга калгыдай болуп айтыш керек да. Бала сезе тургандай. Бала сезе тургандай болуп. Ошол эми 100% ата эненин ордун баспаса дагы, ошол угуп турган нерсе дагы баланын жүрөгүнө кирет, мээсине барат. Ал эми анан дагы оорулуу тема азыр мен айтып кеткен. Мисалы үчүн 13 жаштагы, 11 жаштагы кызды алып келишти да. Ошол сөз мен эч качан эсимден чыкпайт. Бир 10 жылдай болуп калды да. Үйдөн кача баштаптыр кызчы. Алып келишип, анан кийин аны ар жактарга алып барышыптыр. Молдо кожого окутушуптур, башка кылышыптыр, психбольницага көрсөтүп утур качат экен да. Анан кийин мен сурасам айтат да, кошуналарыкына кетип калат экен, алардыкында жатып калат экен да. Эмнеге десем, ошо кошуна эже дейт, мени жакшы көрөт дейт. Мени кучактайт, өбөт дейт. Мага от души тамак берет дейт. Ал миграцияда эмес апасы. Анан апасына айттым да, эмнеге мындай десем, апасы ыйлайт, мен саат 5-те туруп Кара Сууга кеттем. Кечинде мен 6-да келгенде чарчап эч кандай сүйлөшө албайм. Ал баланын күнөөсү эмес да. Эмнеге биз үй салышыбыз керек, той кылышыбыз керек. Ал да баланын күнөөсү эмес да. Ооба, үй салышыбыз керек, той кылышыбыз керек, бала багышыбыз керек. Бирок балага көп убакыттын кереги жок. Бүттү убактың жок болсо 5 минутта, болбосо 10 мүнөттө өп, кучактап, жанында отуруп, бүгүн эмне иш кылганын сурап,
Анан кийин ушундай кызы бар экенине сыймыктанып, ушундай баласы бар экенине сыймыктанып, ага көп убакыттын кереги жок да. Ага каалоо керек. Анан айттым да, апаңа эмне дейин десем, апама айтыңызчы, мени өп кучактасын деп атпайбы? Ыйлагың келеби? Албетте анан мисалы азыркы учурда дагы бир көйгөйлүү маселе бул гаджеттер. Балдардын арасында дейинсек, аз ата-энелерде деле бар да бул нерсе. Анан ата-энелерде деле, балдарды деле кантип бул нерседен арылтсак болот? Эң чоң тарбия бергенде, тарбиядагы эң чоң көйгөйдүн бири ушул деп ойлойм да. Гаджеттерден ата-энелер да арыла албайт, социалдык тармактар, андан сырткары сериалдар ушундай кете берет. Балдар болсо тарбияны көбүнчө ошол телефондон алып аткандай сезилет да. Албетте, эң азыркы учурдун оорусу бул. Ар бир цивилизациянын өзүнүн оорусу боло тургандай, мен азыр ойлойм, балдардын жан дүйнөсүндө дагы деги эле адамзаттын жан дүйнөсүндө аябай жаман бир таасир кылып аткан ушул гаджеттер болуп атат да. Эми век информация, век цифровизация, будан биз эч жакка кете албайбыз да. Деген менен бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек да, айрыкча ата-энелер. Азыр эле айттым, мээримде. Эртең эгер 10-15 жылдан кийин балаң дагы телефон чукуп, сен ооруп калып, дарыңа колуң жетпей атканда, ошол дарыны алып бергенге күчү жетпесин, баамы жетпесин, убактысы жок болуп калсын десе, ата-энелер телефон чукуп отура берсин. Ал күн эртең эле келет. Себеби дегенде, анан азыр эле ыйлаганда эле колуна карматып коюп атат. Татьяна Черниговская деген аябай чоң неме академик нейробиолог эжеке бар да, Россияда. Неменин МЭ институтунун директору. Ошол эжеке айтат да, азыр ушунчалык мен корком дейт. Бар жокту ошо гаджеттер, акылдуу машинелер басып кетип атат дейт да. Анан кийин ушунчалык биздин дейт душабызды, рухубузду дагы уурдап коюп атат дейт. Ошондо мен ата-энелерге айтарым, мен бул жерде балдар жөнүндө таптакыр айткым келбейт. Себеби кайтып келем, балдар биздин күзгүбүз. Эгер ата-эне өзү тамак жеп атканда мына коробка коюп койсун, келгиле бардыгыбыз коробканын үстүнө таштайбыз, тамакты сонун жейбиз. Тамак жеп атканда атасы менен апасы проблеманы обсуждать этпейбиз. Урушпайбыз. Сен кеч келип, мен ол кылып эмес. Балдардан бүгүн эмне кылдыңар, кандай болду, каяка бардыңар, кайсы эжеке эмне кылды деп ошентип сүйлөшөбүз да. Дайым эле эң ыйык дасторкон болгон. Мен ойлойм, дасторкон тамак болгон үчүн эле эмес, ошол адамдарды бири-бирине сүйлөткөн үчүн дагы, бири-бири менен мамиле кылган үчүн дагы ыйык болгонда. Азыр ошо дасторкондун ыйыктыгы дагы жоголуп калды да, гаджеттердин айынан. Ошондо мынандай да, любой нерсеге, любой мамиледе акылдуулар чечет. Көйгөйдү акылдуулар чечиш керек да. Анан кийин бул жерде ата-эне акылдуу болуш керек да. Анан кийин ошол жерге коюп сүйлөшүп, жакшынакай батаны кылып, кыргыздын баласыбыз да, жакшынакай сонун батаны кылгандан кийин, анан гаджеттерди алып, бирок мынанча сааттан кийин уктайсыңар, уктаганда дагы гаджеттериңерди алып коебуз. Жарым түнгө чейин балага телефон бериштин кандай немеси бар, кажети бар? Кандай кажети бар? Допустим, хорошо, саат 11ге чейин макул. 11ге чейин болсун, анан алып коюш керек дагы, мен ойлойм. Өздөрүнүн уктаган бөлмөсүнө кирип коюп коюш керекпи? Эми эгер каалоо эле болсо, анын жолу табылат да. Анан азыр дагы ата-энелерге айтып кетчү нерсе, көпчүлүк эле билет. Игромания деген бир бале пайда болгон, оору пайда болгон. Анан телефонная зависимость деген оору пайда болгон. Ал кадимкидей эле наркоманияда эле, алкоголизмде эле оору. Да? Анан сүйүнүп атышат азыр, 3 жашта, 2 жашта телефонду мынандай кылганды. Анын сүйүнө турган жери жок. Булар өзүнүн кылымынын балдары. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, аны жасайт бул бала. Бул ушул кылымдын баласы. Ал акылдуулугунан жасап аткан жок. Биз да өзүбүздүн доорубуздун балдарын кыйын балдар болгонбуз. Булар өздөрүнүн, ошон үчүн аны сүйүнүштүн кереги жок.
Китептин ордуна эч нерсе баспайт. Жомоктун ордуна эч нерсе баспайт. Алде ырдын ордуна эч нерсе баспайт. Ушул азыркы мен айтып аткан нерселер китеп, ыр окуп берүү, жомок окуп берүү, алде айтуу, ырдоо мына көңүлдү тойгуза турган нерселер ушул. Рухту тойгуза турган нерселер ушул. Духту чоңойто турган нерселер ушул. Гаджеттер эмес. Ошон үчүн дагы эле бул ата-энелердин проблемасы, балдардыкы эмес. Анан сиз азыр айтып калып атасызбы, мурунку заман, анан азыркы замандын балдары депчи, негизи эле салыштырып тарбиялаган туурабы? Мисалы элдин балдары деп салыштырып калат, анан биз деген силердин жашыңарда мынчыбыз деп тарбиялап калышат го, айтып калышат да. Ошол боюнча оюңуз кандай? Мен 2023-жыл 80% ушул өспүрүмдөр менен иштешке туура келди да. Анан мына 2024-тө дагы өспүрүмдөр менен баштадык. Мен билгеним ушул эң жаман көргөнү балдардын да, кыздардын дагы, өспүрүмдөрдүн жаман көргөн биринчи эле көйгөйү ушул экен. Салыштыруу. Өтө жаман көрүшөт экен. Ушул нерсеничи. Ошон үчүн мен ата-энелерге айтып кетет элем, салыштырбаңыздар. Сиздикиндей бала бирөө эле. Башка жок. 8 миллиардты издеп келгенде дагы мындай бала, мындай кыз жок. Балага да ошентип айтыш керек. Анан кийин салыштыруу болуш керек. Салыштыруу бирок мындай да, ошону кыла албайсыңбы дегенде, наркы кошунанын баласын да жаман көрүп атат да. Болсом ошо туугандын баласын да уже жаман көрүп калып ататчы. Кыла албайсыңбы эмес, сен да кыла аласың балам. Сен адан да жакшыраак кылып коюшуң мүмкүн. Аны деле мактаңыздар. Ошо андан жакшы кыласың эмес. Молодец кылыптыр, бирок мен ойлоп калдым, сен адан да жакшы кылат болушуң керек. Ушундайда салыштыргандан бала өзүн кем сезбейт. Балада комплекс пайда болбойт. Тескерисинче азыркы аябай модный сөз мотивация. Мен кыла алат экенмин. Да? Салыштырууда да салыштыруу бар. Сен мезгилиңде биз ушундай элек деп эми бизди деле ата-энелерибиз ошентип чоңойткон, силерди деле биз ошентип чоңойтуп атабыз, силер деле балдарыңарды жакшы мисалдар болсо эмнеге айтпастык керек. Бирок кечке эле баланын көдөнүнө көк таштай тийип эмес да. Жакшы ошол балага сабак боло турган жерлерин албетте айтыш керек, бала билиш керек. Сиз кандай чоңойдуңуз, биз кандай чоңойдук да. Бирок баягы айтканымдай алтын ортолук. Алтын ортолуктан чыкпай, баланын көңүлүнө тийбей. Анан сен айтып атканыңда эле уже баланын көзүнөн билинип турат да. Дагы баштады деген немечи көз караш. Ошондойго жеткизбей, салыштырыштын дагы жакшы жагын үйрөнүшүбүз керек. Аз анан саз салыштырып керек. Аз анан саз. Да, анан кийин баягындай мотивация бере турган кылып жасай аласың. Анан бирок баланын өзүңүздүн балаңыздын дареметинен келип чыгып. Анан мисалга кошунаңын баласы такай 5-кө окуса, сенин балаң 3-кө окуса, анан Кудайдын берген даремети бар да. 3-кө окуган баланы кечке башы көзүнө койгулап, сен адам болбойсуң, сен мынага окшобойсуң дештин кереги жок. Просто балам 3-тү алган адам 4-тү деле ала алат. Мейли деп ошол 4 алып келген күнү да макташ керек да. Ошол баланчы дареметинен келип чыгып салыштырыш керек. Баланын күчү жетпей турган нерсени айтпастык керек. Мисалы азыр эме көп да, курстар көбөйүп кетти да. Ар кандай курстар бар, ар кандай баягы өнүктүрө турган сабактар чыгып атат. Анан азыр бала бакчаларда жөн ачылбай атат да, ар түрдүү мындай чоң эмелер менен ачылып кетип атат да. Өзүнүн методикалары мененчи. Эми ошондой ушундай заманда балдарды тарбиялагандай жеңилби же оорбу деп айтайын дедим да. Азыр силер айткан нерселердин айынан жеңил. Бир жагы да. Себеби дегенде ошол мына гаджеттер, буларды жаман дегенден алысмын. Булар деген канча жашоону жеңилдетип атат. Болгону баягы айтып кеткен алтын ортолук. Анан кийин курстар, бул азыркы биз айтып аткан курстар, специальный мектептер, специальный садиктер, анын бардыгы бала тарбиялаганды жеңилдетет. Эгер материальный жактан эле немебиз жакшы болсо, анан кийин бала тарбиялаганды кыйындаштырган жагы ушул мына информациянын өтө көптүгү. Кайра ошо гаджеттерге кайтып келебиз. Вот ошолордоку биз контроль кыла албаган жаман информациялардын, мусордун, баланын жаш мээсин, баланын жан дүйнөсүн буза турган нерселердин өтө көптүгү.
Анан кийин көчөдөгү жеңил турмуштун өтө көптүгү. Ошол эле клубтар, курстар эле эмес да. Клубтар дагы бар да. Анан кийин немелерчи? Наркомания, токсикомания. Мына өзүңөр билип, аптекадан жөнөкөй биз жөнөкөй деп ойлогон дарылардан канча балдар ууланып атат. Ал жагы дагы бар. Эми ар бир доордун өзүнүн плюс жактары, минус жактары бар. Балага эркиндик берип дагы үйрөтүш керек да. Анан кийин бирок көз салыш керек да. Ошо досторуна, ошо барган жерине, ошо клубка барса, клубта кимдер менен, анан шаардын баласын клубка барба деп да айта албайсың да. Барат да баары бирчи. Ошону дагы балам алдаба. Барсаң бар, алдаба. Менин бир жакшы таанышым бар эле. Ошол уулдары аябай жакшы чыккан, балдары аябай чыккан. Анан кийин сурашыптыр да, балдарыңызды кантип ушундай жакшы эркек балдар кылып тарбияладыңыз десе, анан эмнеге сиздин балдарыңызда баягындай переходной возраст болбоду, өткөл курак болбоду десе, айтат да, 3 уулумду тизип алдым дейт. Тизип туруп анан кийин айттым дейт. Наркоман болгуңар келеби? Болгула. 1 жылдан кийин гипердозадан өлөсүңөр. Эми өзүңөр эмне кылайын эми? Өзүңөр тандаган жол. Алкаш болгуңар келеби? Болгула. Көчөдө калган иттей болуп, ошо чичип сыйып группага бара өлөсүңөр. Ур болгуңар келеби? Болгула. 1 жылдан кийин түрмөгө түшөсүңөр, болду. Ал жактан адам болуп чыкпайсыңар. Тандагыла дедим дейт. Анан жок, тандабайм десеңер, азырынча путка туруп, өзүңөрдүн жолуңарды таап алгынча, атаң экөөбүздүн айтканыбыздай жашап тургула. Мына жол, мына жол. То есть балдарга выбор бериш керек да. Албетте наркоман бол деп айткан бул өтө неме, бирок ал жерде ушундай көрсөтүп айтылып атат да, кесепети менен чогуучу. Эми элдин бардык балдар эле антип түшүнө бербейт. Баланын акыл дареметине карап туруп айтыш керек да андай нерселерди. Көпчүлүк учурда баягы бала сырын ата-энесине эмес, тескерисинче башка адамдарга айткан учурларды көрөбүз да. Ата-эне өзүнө айта тургандай кылып, ата-эне өзүнө ишени тургандай кылып, кантип тарбияласа болот балдарды? Кичинекейинен сүйлөшүп үйрөнүш керек. Кичинекейинен сүйлөшүп, кичинекейинен жан дүйнөсүн сурап, анан кийин дагы бир нерсе, ушул суроонун эң бир жакшы жери, жакында эле мага келген бир кыз айтат да, эмнеге апаң менен сырдашпайсың десем, апама эгер сырымды айтсам дейт, эртең эле туугандарынын баарына айтып чыгат дейт. Баланын сырын сакташ керек да, денечи. Анан кийин бала аябай мындай көңүл ооруткан бир иш кылып айтса, аны элге жарыялабастык керек. Анан кийин дос болгонду билиш керек да. Достун эң биринчи касиети эмне? Бул сатпастык. Анын сырына бекем туруш. Апасына айткан болсо ал сырды, апасы атасына айтпастык керек да. Атасына айткан болсо, атасы апасына айтпастык керек. Жада калса ол туугандарга эмес. Анан ошондо бала ишениш керек да, атам, апам биринчи менин проблемамды чечип бере турган адамдар экен. Депчи, ошо кичинекейинен анан дагы капа болушат да, ошо силер айткандайчы сырын айтпайт деп. Сен сырын сурасаң айтат да. Сен жолдош болсоң айтат да. Материалдык эле көйгөйүн сурайт го, эмне жетишпейт. Кандай телефон керек деп элечи. Анан айтам го, бизде дайым эле ушу анан капа болушат да, ата-энесичи биз ушулар үчүн жашап атпайбызбы, миграцияга ушулар үчүн барып атпайбызбы, ушул нерсени мен көрүм алып кете белем, ушу балама жасадым да депчи. Көп чоң ата-энелердин баягы чоң балдары начар чыгып ошенткенде ошентип ыйлаган учурлар болот да, бирок алар балдарын ошол өспүрүм маалында эле уже жоготуп койгон болот да. Жан дүйнөсү менен алаканы үзүп койгон болот. Ошон үчүн ошо бала кичинесинен, баланын тили чыга электен бала менен дос болуш керек да. Анан бала билиш керек, эң жаман ишти дагы ата-энесине жашырбастыгын, биринчи жардамды ошолор берет экенин. Туюш керек, сезиш керек. Ата-эне дагы ошону далилдеш керек. Себеби балдардын адашпаган бала болбойт. Баары бир кайсыдыр бир күнү бардыгыбыз кайсыдыр бир ишти жасайбыз да, ата-эненин көңүлүн оорута турганчы. Ошол моментте капа болгонуңду айтсаң дагы, бирок ошонун проблемасын чечкенден кийин экинчи баланы ошондой кылбай турган кылыш үчүн сырдашканды үйрөнүш керек да. Эми бала тарбиясы дегенде эле баарыбыз апабызды түшүнүп калганда элес калтырат да азырчы. Атанын орду кандай?
атанын орду эң бийик. Эң бийик атанын орду. Бирок бала тарбиясы дегенде ооба энени түшүнөбүз. Бирок неме да эне тарбияласа деле, тарбиялабаса деле баары бир 90% энеден байланыштуу болот. Аны баягы кыргыздын макалы бар. Атасы женденин бирөө жөнде, энеси женденин баары жөнде дегенчи. Анан одон сырткары бирок атанын ордун эч ким баса албайт. Ата баягы сырткы тон дейбиз го. Ошо менен эле бирге ата асказоо экени билинип туруш керек да. Аны үчүн ата өзүн ошондой кылып көргөзө билиш керек. Укаттап бергеним үчүн эле балам мени сыйлап калыш керек дебей, ошо дагы эле кайра бала дайым аркасында асказоо бар экенин билиш керек да. Аны үчүн бул да эмне аркылуу, мээрим аркылуу билине турган нерсе. Уулум, мен сенин аркаңда бармын. Уулум, мен сенин жаныңда бармын. Эгер мен физически сенин жаныңда болбосом дагы мен бармын дегенчи. 14 жаштагы баласын алып келип атат да, бирөөлөрчү. Анан ал деген неме кылып коюптур. Атасы кечке иштейт экен, чоң иштейт экен. Саар кетет экен, кеч келет экен. Бала уктап атканда кетип, уктап атканда келмейди. Анан бала чоңоет, ушул Ошток эле кымбат мектептердин биринде окуйт. Анан кийин апага сөз кайрат, тайне то есть аялдардын авторитетин неме кыла баштаптыр да, игнорировать эте баштаптыр да. Анан акыр заманда тамак жебей коюптур ал балачы. Мен силерге окшоп семирип кетем деп. Ошентип анан кийин анорексия деген оору башталып калат. Бул аябай жаман нерсе. Өспүрүмдөрдө, бирок кыздарда көбүрөөк болот, эркек балдарда аз болот бул нерсе. Анан капыстан эле байкап калышат баланын арыктаганын. Анан кийин алып келишкенде сүйлөшсөң атанын орду таптакыр жок да. Байкы баланын алдындачы. Анан мен атасын чакыртканда атасы айтып атпайбы? Мен айттым да, балаңарды акыркы жолу качан мындай бооруңарга басып, пешенесинен өптүңөр, бетинен өптүңөр десем, эжем 14-15 жек баланы өпчүбүйлү. Бул трагедиялуу жооп да. Анан мен айттым, эгер силер 100гө чыксаңар, балаңар ошондо 80ге чыкса, да, 20 жашта көргөн балаңар. Ошондо дагы силердин кучактаганыңарга зар болот болчу. Десем, бизде атабыз анткен эмес. Ал силердин атаңар. Силер ошол маалдын доордагы баласыңар. Бул башка бала болуп атат. Буга силер керек болуп атасыңар. Деп анан кийин мен аларга ошол аялдар менен сүйлөшпөсүн, мындай аялдарга жүктөбөгүлө дедим бул баланын тарбиясын. Чоң атасы сүйлөшсүн, атасы, тайта только эркектер менен сүйлөшүп, ошентип дегенден кийин анан биз бир 4 айдан кийин ошол баланы нормально тамак жей турган кылдык да. Ошол атанын мээрими менен кайтарып алдык баланы. Мына ушунчалык керек аталар. Эми бир жолу эсиңизде болуш керек. Социалдык тармакка биз ата жөнүндө, ата мээримин баягы толук көрбөгөн кыздар жөнүндө видео чыгарып, анан аябай эле мындай негативдер жазылып кеткен да. Эми ошол эле суроону кайра берейин деп атам да. Ата мээримин, атасы бар туруп, ата мээримине тойбогон балдардын, кыздардын мындай тагдыры жөнүндө бир аз болсо айтып берсеңиз. Ушул жерде баягы экөөбүз дагы келтек жебейли, дагы аныктап кетели. Бул атасы бар туруп деген сөз жөнүндө болуп атат. Анан баягы кандайдыр бир себеп менен атасы жоктор жөнүндө болбой атат да. Ошону дагы кайталап өтөлү. Бул атасы бар туруп мээрим көрбөй, атасынын мээримин көрбөгөн балдарда сөзсүз баягы детский травма, балалык травма калат экен да. Анан кийин эң жаманы атага болгон капагерчилик. Анан атага болгон жек көрүү. Кайсы учурда азыр эми аталар көрсө дагы чалкаларынан кетет да. Бардык эле ата балдарын жакшы көрөт. Жакшы көргөнүңүз ой ичиңизде болсо, андай жакшы көрүүнүн эч кимге кереги жок болуп калат экен да. Ал мен ичимде жакшы көрөм да деген бир кылыктары бар да эркектердинчи. Мен баары бир айтышым шарт, айтыш шарт. Баланын кулагы угуш керек. Бала туюш керек ошол нерсеничи. Бул учурда көп эле тагдырга өтө эле жаман таасирлар көп болот экен да. Анан кийин дагы бул жерде бай ичип, чегип, апасын уруп, мээрим бербеген аталарды такыр эле жек көрүп калышат экен да. Балдар, кыздар. Анан кийин жаш эле туруп, мен ошондо да айтам, 42 жаштагы аябай чоң мындай неме бай жигитти
давлениясы 200 болуп, давлениясы түшпөй, больницада, клиникада жатканда, чакырышканда таң калышкан врачтар дагы. Түшүрүп эле эми больницадан чыгайын дегенде ашып кетип атат депчи. Анан ушул орунда айтайын ата-энелерге. Балалыкта алынган травма эч жака жоголбойт экен. Эч жака жоголбойт экен да. Эч качан жоголбойт экен. Эгер адам ошону билип калып, өзүнүн үстүнөн иштеп, кечирип ата-энесин, өзүн кечирип, өзүнүн тагдырын кечирип, ошондой кылбаса, ал адам канчага чыкса деле ал травма тура берет экен. Тескерисинче анан кийин бул адамды депрессия кылганга, жакшы өткөндө деле ошого деле себеп болот экен да. Ошол 42 жаштагы жигит атасына болгон жек көрүп, ошондо атасы тирүү болчу. Себеби айтканда, мен атама үй салып бергенмин, бардыгын кылдым. Эркек баланын мойнундагы бардык ишти кылдым, бирок кечире албадым деп. Азыр дагы үйгө барсам, эгер атам бар болсо, ушу айланып өтүп кетким келет депчи. Ошол кечире албагандын айынан ал ушул 200 давление болуп атат да. Аны көпчүлүк түшүнүшү кыйын, бирок психология ушундай нерсе. Ошон үчүн аталар айтыңыздар жакшы көрөм деп кучактасын, өпсүн эркек баласын дагы. Анан азыр эми бала тарбиясы жөнүндө сонун маек коруп атабыз. Бала тарбиясында кыргыздын тарбиясы бар. Анан азыр эми заман өнүгүп, кааламдашуудар болуп, телефондон эле көп нерсени байкап калдык. Мисалы методикалар аябай эле көбөйүп кетти да. Чет өлкөнүкү, өнүккөн өлкөлөрдө эле сунуштап атышат, мынтип тарбиялаш керек деген сыяктуучу. Сиздин оюңуз боюнча кыргыздын тарбиясы алардан эмне айырмасы бар? Анан аларда методиканы да колдонсок болобу? Ар бир нерсенин эле жакшы жагын колдонсок болот, бирок эч качан кыргыз экенибизди унутпай. Себеби дегенде Алла Таала өзү кыргыз кылып жаратып атат бизди. Анан ошол кыргызга ылайыктуу менталитет берип атат. Менталитет деген нерсени эч жака жоготконго болбойт. Эгер биз япон болушубуз керек болгондо япон кылып тарбиялайт эле. Азыр япондордун методикасын алып келип атышат. Араб болушубуз керек болгондо араб кылып алат эле. Жараткан өзү да бизди. Кыргыз болгондон кийин ошо кыргыз менталитетти унутпай, бирок заманга ылайыкташтырып, бирок түпкүрүндө өзүбүздүн менталитетти коюп тарбиялаганды мен колдойм. Эми баягы бир нерсени кайра кайталай берсең адат болуп калат дейт го. Ошол сыяктуу эле ата-энелер деле бала тарбиясында мындай баланы тарбиялоону адат кылып алсак деп ойлойм да. Анан сиз эми мындай кичинекей график түзүп берсеңиз, кандай кылып туруп баягы балага бир күндүн ичинде тарбия берсе болот. Анан ошону эле күн сайын аткара берсе, балким жакшы тарбия ала эле деген ойда. Мисалы дейли, ал эртеменен кечке чейин иштейт. Ошол убакытты эске алайлы дагы. Анан сиз ошого бир график түзүп бериңиз. Мынчада келгенден кийин балдарды деген карап койгула 1 саат. Анан ушундай сыяктуу. Албетте, саар турганда балдардан албетте жарым саат өзүңөр эрте тургула, да? Анан кийин жок дегенде ошол 10 эле минутта. 10 эле минутта да, 10 минутта кичине угулган менен бул чоң убакыт. Балдарды ойготкондо өп ойготкула. Төшөгүн сыйрыт салып эле кеч калдың деп эле жулкулдатпай. Албетте өп ойготкула. Албетте мына бүгүн сонун күн болот, сен сонун окуп келесиң, жакшы сөздөрдү айтып, баякы бала уктап аткан ченде деле анын жан дүйнөсү угуп турат ал нерселерди. Жакшы программа коюп ойготкула баланычы. Анан мектепке алып барганга чейин дагы өзүңөрдүн ишке барганда азыр начальник эмне дейт же өзүңөр начальник болсоңор дагы деп ойлонуп кетпей, ошо баланы садикке же мектепке бара турган убакытта только бала менен болгула. Ошол учурда оюңар дагы бала менен болсун, мектепке киргизип ийгичен. Анан кийин энне времядан кийин үйгө келгенден кийин биринчи келип эле биздин кыла турган иш чарчадым эмес, ооба чарчайбыз. Бирок чарчаганыбыздын балдарга тиешеси жок. Биз ошо балдарды балалуу болойлу деп турмуш курдук. Биз ошо бала төрөйлү, бала төрөтөйлү деп турмуш курдук да. Ошол нерсени унутпайлы, келип дагы эле ошол өпкөндөн, кучактагандан, бүгүнкү күнүң кандай болду дегенден баштайлы. 5 алдыңбы, 4 алдыңбыдан эмес, да? Ошону адат кылайлы. Саар дагы өп кучактап жакшы мотивация берип, келгенден кийин дагы өп кучактап, чоңун дагы 30-га чыккан үйлөнгөн балаңыз болсо, ошону дагы. Анан анын кичинекейин дагычы. Анан келгенден ошол акыбалын сураганды адат кылайлы.
тамакка отурганда телефондордун бардыгын бир жерге коюп койгонду адат кылайлы. Анан кийин дасторкондун үстүндө жок дегенде жарым саат баарлашканды адат кылайлы. Мунун бардыгы ошол үйдө бактылуулукту жаратат. Анан кийин бала ошол бакытка үйрөнөт. Өзүнүн үйүндө. Анан кийин үйлөнгөндө ошол жигит өзүнүн үй бүлөсүндө дагы ошол моделди карманат. А кыз турмушка чыккан жеринде дагы ошол моделди карманат. Бактылуулардын саны көбөйөт. Албетте. Чоң рахмат Дөөлөт Канжы, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Эми телекөрүүчүлөрүбүзгө абдан пайдалуу болду деген ойдо. Көйгөйлөр болсо жазат деген ойдобуз дегендей. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Силерге дагы чоң рахмат ушундай сонун көйгөйлөрдү көтөрүп атканыңар үчүн. Рахмат.